Шайлоо боюнча мындан ары бардык шайлоолор болушунча таза өтөт. Болгон күчүмдү жумшайм. Административдик ресурс таптакыр колдонулбайт. Ким кызматта туруп кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, дароо кызматтан алынып жоопко тартылат. Ошого жараша эл дагы добушун сатпашы керек. Бул жолу сиздерге парламентти иллюстрациядан өткөрүүгө шарт түзүп бердим. 36 депутатты бир мандаттуу округтан өзүңүздөрдүн түздөн-түз өкүлүңүздөр кылып шайлап алыңыздар. Андан сырткары 54 депутатты партиялык тизме менен шайлайсыздар. Мурдагыдай партияга эле добуш берип коюу болбойт. Партиянын ичинен өзүңүздөргө жаккан талапкерге дагы добуш бересиздер. Тагыраагы партиялык бюллетенге 2 белги коюлат. Партияга жана анын ичиндеги өзүңүздөргө жаккан бир талапкерге. Мына ошондо парламентке чыныгы элдин колдоосун алган депутат келет. Мына ушундай жол менен парламентти жалпы эл өзүңөр добуш берүү жол менен иллюстрация кылып бересиңер. Ал эми эскилер кайра келе жатышат деп чуу салып жаткандарга айтарым, каалабаган талапкерге добуш бербей койсоңуздар ал келбейт. Мурдагыдай биринчи ордукка кирип алсам депутат болом деген заман жок. Ал заман артта калды. Азыр тизмеде канчанчы болуп турушуң маанилүү эмес. Тизмеде 54-болуп туруп, көп добуш алсаң биринчи болуп келе бересиң.